Салам урматтуу достор. Мен бүгүн силерден сурайын дегем. Силер да ушундай нерсени байкадыңыз беле же мен элеби? Жок, мен көбүрөөк байкадым окшойт. Бир жолу мен роддомдо иштеп көргөм. Анан роддомдо иштеп атып, аттарды жазчумун да, мамачкалардынчы. Мындай нерсени байкадым да. Биздин жаңы поколенияда көбүнчө аттарда мягкий знак коюлган да. Жумшак белгиси. Документтерде же жаңы бала төрөлгөндө анын документинде де жазылат да, мягкий знак. Айгүл депчи аягында мягкий знак коюлат. Анан ошону сурайын дегем. Жок, биздин кыргыз элде, кыргыз тилинде мягкий знак жок. Ал вообще алфавитте де жок. Бирок ал угулат, бирок коюлбайт. Көбүнчөсү билбегендиктен же кандай эмне үчүн коет деп ошону сурайын дегем. Ошол силерде да ошондойбу? Атыңыз мягкий знак менен коюлабы же коюлбайбы?